Биздин спортчу кыздарыбыз, спортчу балдарыбыз кайсы гана кесиптин ээси болбосун, кайсы тармакта эмгектенбесин, спортту таштабай, жаман жолдон алыс болуп, мына спорт чөйрөсүнө тартылып, биздин жаш муундарга үлгү болуп, ийгиликке жетишип келе жатат. Муну менен биз чынында биздин спортчулар менен сыймыктанабыз, буларга биз таазим этебиз. Анан эң негизгиси мына Жалал Абад шаары, Жалал Абад бийлиги биз буларга жыл жыйынтыгы менен Кудай буйруса бюджеттен акча карап, өзүнчө акча каражатындагы бөлүп беребиз. Бирок муну эмдиги жылкы бюджеттин эсебинен 5-дүйнөлүк көчмөндөр оюндары жакшы деңгээлде өттү. Казакстан өтө жакшы даярданышыптыр. 89 өлкө келип, алыш күрөшү боюнча дагы өтө күчтүү спортчулар келиптир. Атаандаштардын баары эле кыйын болду. Дүйнө чемпиондору болду беттешкен балдарым. Жалпысынан 5 атаандаш менен күрөштүм биринчи орунду алыш үчүн. Кудайым насип кылып, биринчи орунду алып, Кыргызстаныбыздын желегин желбиретиш насип кылган экен. Биринчи орунду алдык.